Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 8 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбыз. Балдар, мурунку сабакта биз силер менен квадраттык теңдемелер менен таанышканбыз. Квадраттык теңдемелердин тамырларын табууну үйрөнгөнбүз. Жана ошондой эле квадраттык теңдемеге келтирилүүчү теңдемелерди чыгарып үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн биз силер менен дагы бир жаңы тема менен таанышабыз. Ал үчүн балдар, келгиле калымсап дептерибизди алып, жаңы теманы жазалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Виеттин теоремасы. Кайталайм. Виеттин теоремасы. Теманы жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келгиле жаңы теманы өтүүдөн мурун мен силерге бир суроо берип көрөйүн. Төмөнкү квадраттык теңдемелердин ичинен кайсылары келтирилген квадраттык теңдеме боло алат? Кана балдар, ушул суроого жооп берип көргүлөчү. Төмөнкү квадраттык теңдемелердин ичинен кайсылары келтирилген квадраттык теңдеме боло алат? Мен силерге 4 жооп бердим. Кана ушул 4 жооптун ичинен тандап көргүлөчү. Туура жообун дептериңерге белгилеп жазып алгыла. Анда балдар, силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Анда келгиле жакшылап карап көрөбүз. Келтирилген квадраттык теңдеме деген бул өзү эмне? Келтирилген квадраттык теңдеме бул квадраттык теңдеменин биринчи коэффициенти 1-ге барабар. Башкача айтканда, а коэффициенти 1-ге барабар болгон учурда келтирилген квадраттык теңдеме болот. Ж x квадрат плюс px плюс q барабар 0 түрүндөгү теңдеме келтирилген квадраттык теңдеме деп аталат. Анда жакшылап карап көрсөңөр, b биринчи коэффициенти 2 б-ныкы, ал эми v-ныкы минус 1 болгондуктан булар келтирилген квадраттык теңдеме боло албайт. Булар толук квадраттык теңдеме. Анда балдар, а менен г биринчи жооп туура жооп. Демек, а менен г келтирилген квадраттык теңдеме. Себеби биринчи коэффициенти 1-ге барабар. Ж x квадрат плюс px плюс q барабар 0 түрүндөгү теңдеме келтирилген квадраттык теңдеме. Балдар, ушул келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таап көрөлү. Анда балдар, ушул квадраттык теңдеменин тамырларын таап көрөлүчү. Ал үчүн биз дискриминантын табабыз. Дискриминанттын формуласын берип жатам балдар. Келгиле анда коэффициенттерин коюп көрөбүз. Минус 5-тин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн 6. Минус 5-тин квадраты 25, минус 24 болот экен. 25-тен 24-тү алсак балдар 1. Көрдүңөрбү? Дискриминант 1-ге барабар. Дискриминантты 0 менен салыштырсак 1 0-дон чоң. Демек, дискриминант 0-дон чоң болгондо 2 тамырга ээ болот. Карап көрүлөчү, мен силерге формуласын сунуш кылып жатам. Ушул формуланы пайдаланып келе биринчи тамырын таап көрөлү. 5 минус квадраттык тамырасына 1 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Анда квадраттык тамырасынан 1 чыгат. 5-тен 1-ди алсам 4, 4-тү 2-ге бөлсөм 2 экен. Биринчи тамыр 2-ге барабар экен. Келгиле экинчи тамырды таап көрөлү. 5 плюс квадраттык тамырасына 1 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Квадраттык тамырасынан 1 чыгат. 5-ти 1-ге кошсок 6, 6-ны 2-ге бөлсөк 3 экен. Мынакей балдар, квадраттык теңдеменин биринчи тамыры 2-ге, экинчи тамыры 3-кө барабар болду. Карап көргүлөчү. Мен силерден сурап жатам. Квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн тапкыла деп. Демек, биринчи тамыр 2-ге барабар болсо, экинчи тамырыбыз 3-кө барабар. Анда алардын тамырларынын суммасын таап көрөлү. Биринчи тамыр 2 болот экен, ал эми экинчи тамыр 3 болгондуктан алардын суммасы жана көбөйтүндүсү канча барабар болду экен? Келе суммасын таап көрөлү. 2-ни 3-кө кошолу. 2-ни 3-кө кошсок 5. Ал эми 2 менен 3-түн көбөйтүндүсү балдар 6-га барабар. Анда жакшылап карап көргүлөчү. Келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы 5 экен. Кандайдыр бир келтирилген квадраттык теңдеменин бир коэффициентине окшош экендигин көрүп турасыңар. Карагылачы, экинчи коэффициенти минус 5 болсо, ал эми тамырларынын суммасы 5-ке эле барабар экен. Ал эми көбөйтүндүсү келтирилген квадраттык теңдеменин бош мүчөсүнө барабар экендигин көрүп турасыңар. Демек балдар, келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке барабар болду. Ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар экен. Көрдүңөрбү? Келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы 5 болду. Ал эми көбөйтүндүсү 6. Квадраттык теңдеменин коэффициенттерин берди. Анда балдар,
келгиле жалпы учурун карап көрөбүз. Эгерде x квадрат плюс px плюс q барабар 0 келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болсо, анда бул теорема Виеттин теоремасы деп аталат. Кайталайм. Келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар экен. Мына биз жогоруда силерге мисал менен бердик. Демек бул Виеттин теоремасы экен. Франсуа Виет, балдар, француз математиги. Ал алгебралык символдордун системасын кийирген, элементардык алгебранын негизин иштеп чыккан. Ал биринчилерден болуп сандарды тамгалар менен белгилеп, теңдемелер теориясын олуттуу өстүргөн. Келтирилген квадраттык теңдеменин коэффициенттери менен анын тамырларынын арасындагы көз карандылык жашай тургандыгын далилдеп көрсөткөн. Мына Франсуа Виеттин эң негизги теоремасы ушул. Кайталап коеюн. Келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белги менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми тамырларынын көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар экен. Мына балдар, бүгүн биз ушул Виеттин теоремасы менен таанышып атабыз. Азыр ушуга карата мисал иштеп көрөлү. Карап көргүлөчү. Келтирилген квадраттык теңдеме а коэффициенти 1-ге барабар болгон учурда x квадрат плюс px плюс q барабар 0 теңдемеси экен. Келгиле мен бул теңдеменин тамырларын таап көрөйүн. Демек мен далилдеп көрөйүн, чындыгында Виеттин теоремасы жогоруда биз айткандай боло алабы. Ал үчүн мен дискриминантын табайын. P-нын квадраты минус 4q. Балдар, эгерде дискриминант 0дон чоң болсо, эки тамырга ээ болот. Минус p минус квадраттык тамыр арасында дискриминант бөлүнгөн 2. Ал эми экинчи тамыры минус p плюс квадраттык тамыр арасында дискриминант бөлүнгөн 2. Келгиле балдар, теорема боюнча тамырларын суммалап көрөйүн. Биринчи тамырды экинчи тамырга кошуп көрөйүн. Бөлүмдөрү бирдей болгондуктан бөлүмүн өзүн жазып, алымдарын кошобуз. Бул учурда окшош кошулуучуларын топтойлу. Анда минус квадраттык тамыр арасында дискриминант плюс квадраттык тамыр арасында дискриминанттын суммасы 0го барабар экен. Анда минус p плюс минус p минус 2p'ны берет. Минус 2p'ны 2ге бөлгөндө минус p'ны алабыз. Көрдүңөрбү? Тамырларынын суммасы минус p'га барабар болду. Анда келе көбөйтүндүсүн таап көрөлү. Жакшылап карап тургула балдар. Эки тамырды көбөйтөйүн. Мына биринчи тамырды экинчи тамырга көбөйтөйүн. Бөлчөктү бөлчөккө көбөйтүү үчүн алымын алымына, бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтөм. Бөлүмүн бөлүмүнө көбөйтсөм 4 болот. Ал эми алымын алымына көбөйткөн учурда кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланалы. Эки туюнтманын айырмасы жана суммасынын көбөйтүндүсү эки туюнтманын квадраттарынын айырмасын берет. Демек, p-нын квадраты минус дискриминант бөлүнгөн 4. Мынакей, бул учурда мен дискриминанттын формуласын карап көрөйүн. P квадрат минус 4q. Демек, d-нын ордуна p квадрат минус 4q'ну коюп көрөйүн. Кашааларды ачайын, кашанын алдында минус белги тургандыктан кашанын ичи карама каршысына өзгөрөт. P квадрат минус p квадрат плюс 4q. Мынакей, p квадраттан p квадратты алсак 0 болот балдар. Анда 4q бөлүнгөн 4. 4 менен 4тү кыскартып жиберсек, анда q калат экен. Карагылачы балдар. Келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы минус p'га, ал эми көбөйтүндүсү q'га барабар болду. Демек, келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болду. Мына мен силерге далилдеп көрсөттүм балдар. Келгиле мисалда колдонуп көрөлү. Мен силерге суроо бергим келип жатат. Теңдеменин тамырларынын суммасы жана көбөйтүндүсүн тапкыла. Ушул 4 варианттын ичинен ушул теңдемеге тиешелүү кайсынысы болот болду экен? Тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таап, дептериңерге туура жооптун номерин жазгылачы балдар. Силер таптыңар деп ойлойм. Анда келгиле чыгарылышын көрсөтүп көрөлү. Демек, тамырларынын суммасы менен көбөйтүндүсү канча барабар болду экен? Азыр Виеттин теоремасын пайдаланайын. Келтирилген квадраттык теңдеме үчүн тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке. Экинчи коэффициент минус 8 болгондуктан анын карама каршысы 8. Ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар. Балдар, бош мүчө минус 9 экен. Анда
эки тамырдын көбөйтүндүсү -9 барабар болду. Көрдүңөрбү балдар? Демек туура жооп 3-чү жооп экен. Ким 3-чү жоопту белгилесе, анда азаматсыңар. Демек берилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы 8 жана көбөйтүндүсү -9 барабар болду. Демек балдар, биз келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таба алат экенбиз. Мен төмөнкүдөй дагы бир мисал берип көрөйүн балдар. Төмөнкү квадраттык теңдемени калыбына келтирип көрөлүчү. Жакшылап карап көрөлөчү. Тамырларынын суммасы -7 барабар экен. Ал эми көбөйтүндүсү 3 барабар экен. Берилген келтирилген квадраттык теңдемени калыбына келтирели. Калыбына келтириш үчүн P менен Q'ну табышыбыз керек. Анда жакшылап ойлонуп көрүлөчү. Виеттин теоремасы боюнча келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке. Демек сумма -7 болсо, анда анын карама каршысы +7. Ал эми көбөйтүндүсү 3 барабар. Ал бош мүчө болот. Демек келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар. Бош мүчөбүз 3 болот экен. Мына балдар, эгерде келтирилген квадраттык теңдеменин тамырларынын суммасы жана көбөйтүндүсү берилсе, алардын жардамы менен биз теңдемелерди түзө алат экенбиз. X квадрат плюс 7x плюс 3 барабар 0 теңдемесин алдым. Көрдүңөрбү балдар? Жакшылап көңүл буруп тургула. Эми силерде суроо пайда болду болуш керек. Эгерде келтирилген квадраттык теңдеме эмес, квадраттык теңдемеге берилип калсачы, а коэффициенти 1 барабар эмес жана а 0 барабар эмес болгон учур берилип калсачы, анда Виеттин теоремасын биз кантип пайдаланабыз? Келе мен аны көрсөтүп көрөйүн. Демек ax квадрат плюс bx плюс c барабар 0 теңдемесин а коэффициенти 1 барабар болбогон учурда биз а коэффициентине бөлүп жиберебиз. Себеби келтирилген квадраттык теңдемени алуу үчүн а коэффициентин 1 кылыш үчүн биз теңдеменин эки жагын тең а коэффициентке бөлүп жиберели. Келгиле балдар, ага бөлүп жиберсем x квадрат плюс b бөлүнгөн a x плюс c бөлүнгөн a барабар 0 теңдемесин алам. Бул биз үчүн келтирилген квадраттык теңдеме. Анда Виеттин теоремасы боюнча эки тамырынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар экен. Башкача айтканда c бөлүнгөн ага. Көрдүңөрбү балдар? Келгиле ушуну пайдаланып мен мисал чыгарып көрөйүн. 2x квадрат плюс 9x плюс 10 барабар 0 теңдемесин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таап көрөйүн. Ал үчүн мен келтирилген квадраттык теңдемеге келтиришим керек. А коэффициенти 2 барабар болгондуктан теңдеменин эки жагын тең 2 бөлүп чыгалы. Анда x квадрат 9-ду 2 бөлсөм 4,5 x плюс 10-ду 2 бөлсөм 5 болот экен. Демек келтирилген квадраттык теңдеме алдык. X квадрат плюс 4,5 x плюс 5 барабар 0 теңдемесин алдык. Балдар, эми булардын тамырларынын суммасы таап көрөлүчү. Карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициенти -4,5 болот. Ал эми көбөйтүндүсү бош мүчө 5 барабар болот. Көрдүңөрбү балдар? Демек толук квадраттык теңдеме берилсе дагы биз а коэффициентке бөлүп алуу менен келтирилген квадраттык теңдемени алып, бул тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таап алууга болот экен. Дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келет кийинки мисалды чыгарып көрөлү. Балдар, теореманын негизинде берилген теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсү канчага барабар экендигин аныктагыла дейт. Балдар, силер карап көргүлөчү. Бул келтирилбеген квадраттык теңдеме. Демек а коэффициенти 2ден 1 барабар. Ал үчүн мен теңдеменин эки жагын тең 2 көбөйтүп жиберейин. Анда 2ден 1 x квадратты 2 көбөйтүрсөм x квадрат минус 3x'ты 2 көбөйтсөм минус 6x плюс 5'ти 2 көбөйтсөм 10 барабар 0 теңдемесин алдык. Мына x квадрат минус 6x плюс 10 барабар 0 теңдемесин алдык. Ушул теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн таап көрөлүчү. Тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке. Экинчи коэффициент минус 6 болгондуктан карама каршы белгиси менен алып өтсөм, тамырларынын суммасы 6 барабар. Ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар. А бош мүчө бизде плюс 10. Демек 10 экен. Тамырларынын көбөйтүндүсү 10 барабар экен. Мына көрдүңөр балдар, эгерде келтирилбеген квадраттык теңдеме берилсе, биз теңдеменин касиети боюнча теңдеменин эки жагын тең бирдей санга көбөйтүү менен келтирилген квадраттык теңдемени алдык. Келтирилген квадраттык теңдеменин жардамы менен тамырларынын суммасы 6 жана көбөйтүндүсү 10 алдык.
Балдар, силер дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келе кийинки теоремага көңүл буралы. Балдар, Виеттин тескери теоремасы бар. Жакшылап көңүл буруп көрүлөчү. Эгерде m жана n сандарынын суммасы минус p-га, ал эми көбөйтүндүсү q-га барабар болсо, анда ал сандар x квадрат плюс px плюс q барабар 0 теңдемесинин тамырлары болушат экен. Буну биз көбүнчө Виеттин тескери теоремаларын колдонууда көбүнчө тандоо жолу менен тамырларын таба алабыз. Квадраттык теңдеменин тамырларын тандоо аркылуу таап көрөлүчү. Демек, ушул теореманы теңдеменин тамырларын тандоо аркылуу тамырларын табууга болот экен. X квадрат минус 9x плюс 20 барабар 0 теңдемеси. Балдар, Виеттин теоремасы боюнча каалагандай эки сандын суммасы 9га барабар болуш керек экен, ал эми көбөйтүндүсү 20га барабар болуш керек экен. Демек, бул учурда мен тамырларды тандоо жолу менен алсам болот. Демек, көбөйтүндүсү 20га, ал эми суммасы 9га барабар болгон мен эки санды тандап алайын. Биринчи 4, экинчиси 5. Келе балдар, текшерип көрөлү. 4 менен 5тин суммасы 9, ал эми көбөйтүндүсү 20га барабар. Демек, бул жерде Виеттин теоремасы боюнча эки тамырдын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болду. Анда келе теңдемени текшерип көрөлү. Чын эле тамырлар 4 жана 5 боло алабы? Анда биринчи 4тү коюп көрөйүн. 4түн квадраты минус 9 көбөйтүлгөн 4 плюс 20 барабар 0. Аткарып көрсөм, балдар, 16 минус 36 плюс 20 0ду берет. Демек, 0 барабар 0. Туура барабардыкты алдык. Келе экинчи 5ти коюп көрөйүн. Силер көргөндөй эле x-тин ордуна 5ти коюп көрсөм, балдар, 25 минус 45 плюс 20 барабар 0 болот. Буларды аткарсам дагы 0 барабар 0. Туура барабардыкты алдым. Демек, тандоо жолу менен биз квадраттык теңдеменин тамырларын таап алсак болот экен. Карап көрүлөчү. Биринчи тамыры 4, экинчи тамыры 5. Демек, балдар, эки санды тандоо жолу менен алганда, ал теңдемени туура барабарга айландырды. Демек, теңдеменин тамырлары 4 жана 5 экен. Балдар, анда мен силерге суроо бергим келип жатат. Ушул берилген теңдеменин тамырларын тандоо аркылуу тамырларын таап көргүлөчү. X квадрат плюс 5x плюс 6 барабар 0 теңдемесинин тамырлары кайсынысы болушу мүмкүн? Жакшылап ойлонуп карап көргүлөчү. Силер таптыңар деп ойлойм. Туура жообунун номерин дептериңе жазып койгула, анда келе мен чыгарылышын көрсөтөйүн. Эки тамырынын суммасы карама каршы белгиси менен экинчи коэффициентке, демек минус 5ке. Ал эми көбөйтүндүсү бош мүчө 6га барабар экен. Анда, балдар, кандай сандын көбөйтүндүсү 6га жана суммасы минус 5ке барабар экендигин тандап алышыбыз керек. Демек, биринчи тамыры көбөйтүндүсү 6га барабар болгон эки санды тандасам, минус 2 жана минус 3. Көбөйтүндүсү 6га, ал эми суммасы минус 5ке барабар болгон эки санды тандап алатам. Минус 2 жана минус 3түн суммасы минус 5, ал эми көбөйтүндүсү 6га барабар болду. Көрдүңөрбү? Минус 2 менен минус 3түн суммасы минус 5, ал эми минус 2 менен минус 3түн көбөйтүндүсү 6га барабар болду. Тандоо жолу менен биз тамырлары минус 2 жана экинчи тамыры минус 3кө барабар экендигин көрүп турабыз. Демек, туура жообу, балдар, 4-түнчү жооп. Ким 4-түнчү жоопту туура деп эсептесе, анда азаматсыңар. Келе теңдеменин тамырын текшерип көрөлү. Анда биринчи тамырын минус 2ни коюп көрөйүн, балдар. Туура барабарга айландырды. Көрдүңөрбү, балдар? Мен биринчи тамырды текшерип алдым. Балдар, эми экинчи тамырды силер өз алдыңарча текшерип көрүлөчү. Анда мен жообун жаза берейин. Жообу биринчи тамыры минус 2, экинчи тамыры минус 3 экен. Мына, балдар, биз тандоо жолу менен квадраттык теңдеменин тамырларын тапканды үйрөндүк. Демек, биз бүгүн силер менен Виеттин теоремасы менен тааныштык. Келтирилген квадраттык теңдеме үчүн эгерде дискриминанты 0дон чоң болгондо эки тамырга ээ болот экен. Бул учурда тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициентке, ал эми көбөйтүндүсү бош мүчөгө барабар болот экен. Эгерде келтирилбеген квадраттык теңдеме берилсе, анын тамыры да дискриминант 0дон чоң болгондо эки тамырга ээ болот. Бул учурда тамырларынын суммасы карама каршы белгиси менен алынган минус b бөлүнгөн ага, ал эми көбөйтүндүсү с бөлүнгөн ага барабар болот тургандыгын көрдүңөр. Мына көрдүңөрбү, Виеттин теоремасын биз бүгүн силер менен эмнелерде пайдаландык? Теңдеменин тамырларынын суммасын жана көбөйтүндүсүн табууну үйрөндүк. Виеттин теоремасынын жардамы менен теңдеменин белгисиз коэффициенттерин тапканды үйрөндүк. Жана теңдеменин тамырын тандоо жолу менен чыгарганды үйрөндүк.
ошондой эле тамырларынын жардамы менен теңдемени түзүүнү үйрөндүк. Мына балдар, бүгүн биз силер менен Виеттин теоремасы менен тааныштык. Демек, Виеттин теоремасы пайдаланып, силер билим билгичтигиңерди класстан андан ары өркүндөтөсүңөр деген ойдомун. Анда балдар, кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.